Ош шаарына Өзбекстандан алынып келинген автобустар каттамга чыгууга даяр. Жакынкы күндөрү автобустар шаар тургундарын ташый баштайт. Жаңы автоунааларды башкарууга тажрыйбасы бар айдоочулар тандалып алынды. Алар Самаркандтан келген атайын адистердин окуусунан өтүп, жумушка чыгууга даяр турушат. Двигательдерин 104 аттын күчү бар. Простой, баардык комплектация, амортизация рельсорлуу. Жүзүнө 18 салар кечет. Анан бул мотору жакшы, мына жимиште, себеби бул Япониядан, Өзбекстан менен Япония биргелешип чыгарган автобустар экен. Себеби булардын мотору менен моосуна узак мөөнөт иштешине биз көзүбүз жетет да, эмнеге дегенде булар ошо прямой заводдон келип, анан бул жерде собирать этилет экен да. Кудай кааласа, эми жакында кичине иштери калды. Ошо иштерди кылсак, буюрса, Кудайым элдин кызматына иштеп беребиз деген үмүтүбүз чоң. Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасы айдоочуларды ишке кабыл алууну улантат. Азырынча 70-ке жакын айдоочу даярдалган менен бул жетишсиз. Мындан улам Д категориядагы айдоочулук күбөлүгү бар тажрыйбалуу жарандар жумушка орношсо болот. Биз негизинен эски айдоочулардан бирин да калганыбыз жок. Эски айдоочулар эски автобустарда калышты. Биз жаңы айдоочуларды башкадан подбор менен алдык. Аларга конкурс жолу менен алып атабыз. Бизде комиссия бар. Ошол комиссиянын негизинде ар бир айдоочуларды тыкан сыноодон өткөзүп атабыз. Бизде айдоочулар бар. Эгерде мүмкүнчүлүгүңөр болсо, айдоочулардан да суроо талаптарды берсеңиздер болот. Автобус Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондунун келишимдерине ылайык алынып келинген. Каражаттын 50 миллиону өкмөттүн грант түрүндө берилди. Муктаждыктан улам капчыкка ылайыкташтырылып алынган автобустар пайдаланууга берилбей жатып, айрым тургундар анын сырткы көрүнүшүнө карап сындап, сапатсыз экенин айтышууда. Алматыда аябай көп, Душанбеде бар. Вот Түркменистан алып атат бул автобустардычы. Албетте бул жөнөкөй. Бизге айтты заводчу, мына 60 000 долларлыгыбыз бар деди, биди укмуш деди. Бирок сапатына жооп бере албайбыз деди. А булар жакшы жери Оштун любой устасы оңдоп, мындай минип кете турган простой автобус да. Ошон үчүн бизге эң негизги маселе биз жарандардын муктаждыгын канааттандырышыбыз керек. Ал муктаждык бүгүн элдер автобуска муктаж. Аялдамаларды эртең менен кечинде толуп калып атат. Мына жеке маршруттарды көрүп атасыз. Алар жеке сектор экен да, кааласа кетип калат, кааласа келбей коет ишке. А когда биз муниципалдык автобуска болгондо конкреттик график коебуз. Саат 9-га иштейт. Троллейбузда көрүп атпайсыңарбы? 8-9 иштеп атат да. Ошон үчүн албетте биз аларды сындарды туура кабыл алабыз. Кошумча маалымат катары айта кетсек, Ош шаарында эл ташыган маршруттардын саны 1200 түзөт. Күнүнө анын 700гө жакыны каттамга чыгат. Мындан сырткары 30 автобус, 35 троллейбус жүргүнчүлөрдү тейлейт. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.